Мына 2019 жылдын апрель айы, апрелдин 9-у 10-дорунда. Ушундай менин жакын досум Москвада иштейт. Ушул досум тапкан акчабызды ушул Россияда жумшап, ошол жакта жүрө бербей, Кыргызстанда дагы ишкерчилигибизди өнүктүрсөк деген максатта жер алабыз деген максат коет да. Ошол максаттын негизинде мага сунуштайт, ушундай жер тилкесин алып, ошол жерге перспективасы жогору, ошо Көк Арт айыл өкмөтүнөн, Көк Арт айыл өкмөтү Жергетал айылынан 1 гектар сугат жер, ошондой эле 10 сотуктун тегерегиндеги жер тилкеси. Ошону интернет аркылуу таптым, ушул менен сүйлөшүп, акчаны сен аркылуу сага котороюн, сен өзүң атыңа өткөрүп, мыйзамдуу түрдө өткөрүп алышың, сен досуң жардам бер дегенден ушул нерсеге макул болдум. Анан менде эч кандай күмөн болгон жок, ошол жер тилкеси менен сугат жерди 180 миңге баалаптыр да. Бирок тилекке каршы ойдогудай болгон жок да. Ойдогудай болгон жок. Ошол жер тилкесин мен өзүм барып бир көрүп келдим. Ошо Көк Арт айыл өкмөтүнө да бардык, сугат жерди да көрдүк. Менде эч кандай шек күмөнсүз эле ишендим да. Бул жерди өткөрөт деген ишеним болду. Көк Арт айыл өкмөтүндө ошол бир жаранга жолуктурду, ушул документиңерди даярдап берет. Паспорттун копиясын алып калды, телефонумду алып калды. Ошо документ даяр болгондо силерге чалат деп. Мен ишендим бул нерсеге. Чындап эле эме болсо керек дейм, расмий түрдө. Алдап кетет деген эч ой болгон жок да. Анан ал киши айтты, ушу майдын ортолоруна барып бүтөт деп. Анан майдын ортолоруна чейин бүтсө, бул эже айтып атат, эртең үрсүгүн эле бүтөт деп. Бирок ал эже ишти ар кандай шылтоолорду айтып созуп атты. Жерим толук чыкпай калып атат, 20 сотук кем чыгып калып атат, кошунага кирип кеттир. Документти даярдаган киши казарманга кетиптир, ал жакта дагы жумуштары менен жүрөт деп. Анан сага документ өткөрөйүн десем, дагы дейм ар кандай шылтоолорду айтты да. Ошентип акыры акчаны бөлүп берип аттык. Башында эле 60 миң рубль салган досум, 64 миңдей акча болгон. Аны эжеге тилкат аркылуу берген. Андан кийин 36 миңдей акча берилди. Ошол 15 апрелден өтүп да. Тилкаттарда толук маалыматтар бар, азыр эсимде жок. Андан кийин 20 миңдей акча берилди да. Общий тегерегинде 120 миң акча мен аркылуу берилди. Анан 40 миңдей акча берки досумдун жездеси аркылуу акча өткөн. Жалпы эсеби менен айтканда 156.800 сом акча эжеге өткөн. Бирок бизге эч кандай документ, тийиштүү документ жок да, өткөрүп жасап берген жок. Эже ишти созуп атасыз. Документти кандай же акчасын кайтарың, же документти эртерээк бүтүрүң. Жок, мен акчаны кайтара албайм, мен акчаны уже иштетип жибердим. Документиңерди эми бүтүрөм деп ар кандай шылтоолорду айтты да. Жана мен жерди кайра өлчөтүп чыктым, ошолорго да акча бердим. Ар кандай шылтоону айтып, ишти созуунун максатын айласын кылды да. Мен тактоо иретинде сурадым мен дагы. Бул жердин өзү жердин документи барбы, күбөлүгү барбы деп. Анан ал айтты, эми айыл өкмөттөн бөлүнгөн жер. Анан жанагы бир туугандары да тийиштүү болот ал жерге. Жер ээлери да бир туугандары болот. Ал жактан айтылды, бир туугандары каза болгон. Ошо жер ээлеринен ушул эле аял калган депчи. Ал эже ошо айыл өкмөттөгү ошо документ даяр болор менен ошо госрегистрге барып расмий түрдө өткөрөбүз деген да. Ошо тилекке каршы биз ошол нотариустан өткөрбөй калганбыз. Башында ошо 60 миң ири суммада акчаны берерде дагы ойлонгонбуз. Балким азыраак акча берип турайлы депчи. Себеби документ бүтмөйүнчө акчаны берүү дагы жакшы эмес экен да. Ошо эми башыбыздан өтүп атат бул нерсе дагычы. Шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Ошол эми тергөө амалдары
Билбейм, мен тааныш эмесмин тергөө амалдары менен кандай жүрүп жатат. Качан бердиңиз? Ошо 1 айдан ашып калды. 1 айдан ашып, 1,5 ай болуп калды. Кимдин атынан? Өзүңөр кайрыласыз? Өзүмдүн атыма кайрылдым. Эми биринчи ошо эмеси болгон, шарт ушу участковыйлар чалып, ошо эжеге WhatsApp номер аркылуу чалган. Ал эже мен азыр тоодомун, 3 күндөн кийин барам деген. Ошо боюнча дайын жок. Аны акыркы жолу ошо 18-майда сүйлөшкөм ошол эже менен. Ал эже 10 күн ичинде акчаны кайтарам деген. Ошо 5-июнга чейин кайтарыш керек эле да. Бирок 5-июн дагы өтүп кетти. Ал эми ал сөзгө деле ишенген жок, себеби буга чейин көп жалган нерселерди айтты да.